Менде суроо эмес, мен колдойм сунуш. Биякта билим берүү жаатындагы адистер отурбайсыздарбы? Альберт Дамирбекович Махметкулов, жаңы орун басар экенсиз, ордуңуз кут болсун. Сизге мындай сунушта, мага эми жайында биз бир ай каникулда, бир ай эл менен жолугуш келдик. Ошондо элдер мынтип суранып атат да, эми шаар, мен Бишкек шаарынын депутаты болгондуктан, 1-Май районунан эл мынтип кайрылып атат да, бүгүнкү күндө мектептерде баштапкы класстарды экинчи сменга отургондо караңгыда келип атышат дейт да. Ошону бир караштырып койбойсуңарбы? 5-6 класстан өйдөрөктөрдү, урматтуу айымдар, экинчи сменга отуруп, балдарды эртең менен биз жумушка баратканда өздөрүбүз таштап, анан кайра мындай караңгыда келбесин деп аябай суранып атышат да. Ошону бир алып коюп, анан китептер боюнча дагы улам жаңы авторлор чыгып атат дейт. Биз жок дегенде бир балага 3-4 балалуубуз, эми кыргыздар жок дегенде. Ошондо 6 миңден 8 миңге чейин китептерге кетет. Анан жарты жыл өтпөй эле туруп туруп кайра бул автор туура эмес, бул жарабайт деп туруп, же бул китепти биз эч жака тапшыра албайбыз дейт. Же компенсациясы жок. Аябай чоң чыгымдар, 4-5 бала үй бүлөдө аябай чоң чыгымдар болуп атат. Ушул боюнча аябай суранышкан да, жетекчиликке жеткирип бериңиздер деп. Биякта айымдар, силерге кайрылат элем да. Жарайт. Подумайте, пожалуйста, мыйзамды колдойм. Рахмат.